Украинанын президенти жарандарга курал таратууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү Орусиянын армиясынын чабуулуна татыктуу жооп кайтарып, кармаш өлкөнүн дээрлик бардык аймагында уланып жатканын билдирди. 24 февралдагы атайын брифингде ал аскерлер жардамга муктаж экенин кошумчалап, Украинанын суверенитетин коргоону каалаган жарандардын баарына курал таратыла баштаганын белгиледи. Биздин элдин келечеги азыр ар бир жарандан көз каранды. Курал кармоо тажрыйбасы бар ар бир киши Украинаны коргоого кошулса болот. Бул үчүн алар тиешелүү борборлорго келиши керек. Ички иштер министрлиги мамлекеттик коргоо үчүн ардагерлерди да тарта баштады, деди ал. Украинанын президентинин кеңсеси ушул убакка чейин Орусиянын ракеталык чабуулдарынан улам Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 40тан ашуун кызматкери каза болуп, ондогон жоокер жараат алганын кабарлаган.